Айылдагы ар бир жандыкты көз жаздымда калтырбай эмдеп, электрондук базага түшүрүү иштерин жүргүзгөн Үсөнбек Бактыгулуу Нарын районундагы Орто Нура айылынын жеке ветеринары. Анын милдети эл этелин 4 түлүгүнөн тарта үйүндөгү ит, мышыгынын саламаттыгына чейин кам көрүп, маал-маалы менен жугуштуу ооруларга каршы дары-дармектерди берип туруу. 3 күн бою үйүңүзгө алып барып байлап коесуз. Андан кийин түшкөн заңдарды туалетке салып ийесиз, же болбосо жерди касып туруп көмүп коюшуңуз керек. Антпесе мындан түшкөн паразиттер тирүү түшөт да, алар балдарыбызга ар кандай ооруларды алып келиши мүмкүн. Жан жаныбарлардын саламаттыгына, кыймылына кам көргөн айылдык ветеринардын жигердүү иштөөсүнө карата түзүлгөн шарттар да жаман эмес. Тагыраагы ал колдонгон ийнеден тарта электрондук базага жаныбарлардын идентификациялык каттоосун киргизген жабдууларына чейин рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору аркылуу камсыздалган. Рынокко чыгууну камсыздоо долбоорунун арты менен ушул жерде турган шаймандардын баарын алып атабыз. Бизде негизи жабдуулар, бизге тиешелүү жабдуулар жок болчу буга чейин. Ошонун негизинде ушу жерде болгон камсыздарды алып атабыз бул жерде. Мисалы, бул холодильнигибиз келген, бул сосудярыбыз келген, ичинде уругу менен болгон, бул жылыткыч, урукту даярдаганга жылыткыч да. Ушулардын шаймандары менен бул жерде пистолет келген, жана туберкулизация кылган. Андан сырткары моякта микроскопубуз. Жогоруда аталган долбоор өлкөнүн ветеринардык кызматына 2016-жылдан бери каржылык колдоо көргөзүп келет. Себеби соңку жылдары өлкө аймагында бруцеллез, эхинококкоз инфекциялары мал жан арасында кескин түрдө жайылып, алдын алуу иштерин эртелеп жүргүзүү боюнча коңгуроо болгон. Мындан улам айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фонду каржылаган рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору тарабынан ветеринардык кызматка айрым илдеттерге каршы вакцина, дары-дармектен тарта техникалык базасын чыңдашына карата көмөк көргөзүлүп келет. Район эмес, республика боюнча ушундай чоң долбоор иштеп атат. Рынокко чыгууну камсыздоо долбоору деп. Бул долбоор аркылуу бүгүнкү күндө биздин райондо чоң ийгиликтерге жетиштик. Себеп дегенде мен чекесинен айта кетсем, 2007-жылга чейин биздин Нарын району, Нарын шаары ментейлеген. Ушул райондо 153 адам 2007-жылы бруцеллез менен ооруганда. Анан ошол мезгилден бери мына ушул бул долбоор ушул бруцеллезге карата чоң иштерди жазады. Акыркы ошол 1-8 жылда эле Нарын районуна 44.893.600 сомдук инвестиция кирди да. Жүргүзүлүп жаткан иштердин аркасы менен элет жеринде ветеринардык тейлөөнүн сапаты кыйла жакшырган. Маселен, мал жандыктарды эмдөө үчүн облустун айрым айылдарына чаккан ветеринардык клиникалар баардык шарты менен курулган. Жардамы абдан сезилип атат. Бул долбоор аркылуу клиника курулуп берилди кичинекей. Болсо да анан биз ушу малды мурун дарылаганда өзүбүздүн үйүбүздө шартыбыз жок. Мындай атайын кармаган уйларды ийне сайганга, кан алганга шартыбыз жок эле да. Анан азыр бияк куруп бергенден кийин ушакка атайын алып келип, өзүнүн жанагындай бир уй-суй тебийбесин дегендей бир жакшы нерселер бар да. Мындай өзүнүн уйларды камаган сеткалары ошол жерге киргизип алып, анан кан алып ийне сайганга аябай бизге мындай орусча айтканда удобный да. Ветеринарларга шарт түзгөн рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору аркылуу учурда ветеринардык кызматтын бирдиктүү базасы түзүлүп, ал ийгиликтүү иштөөдө. Маселен, андан өлкө аймагында ар бир ийри мүйүздүү малдын туулганынан тарта кардардын колуна даяр азык болуп жеткенге чейин ар бир эмдөөсү, дарылануусу күзгүдөй ачык көргөзүлүп турат. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, жаңылыктар, Нарын району.